Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биздин өкмөт 25 миллион долларга 1 миллион 700 миң вакцина алганы жатыптыр. Анын жарымы грант, жарымы кредит экен. 16 жылда төлөнчү кредит. Эми суроо, пандемия бүтсө, эмне себептен биз кредитке вакцина алган жатабыз? Көчөлө Алымкадыр Бейшеналиевди камап, айыптардын бири ушу вакциналарга тиешелүү болчу. Ашыкча вакцина алынып калып, 250 миң вакцина жараксыз складда жатат деген маалымат чыкты. Ошону эске алганда, азыр пандемия бүткөнүн эске алганда, пандемиянын учурунда деле вакцина алам дегендер деле көпчүлүгү алгысы келген жок. Өкмөт бюджетниктерди мажбурлап, жумуштан кетесиң, айлыгыңды албайсың деп мажбурлап, таңуулап жазатты вакцинаны. Эптеп ошо бир 25% деңгээлге чыкты. Эми пандемия бүткөндөн кийин кредитке вакцинаны алып туруп кимге сайдырган атасыңар? Бул эмне? Келе соолукпу же бул коррупциябы? Мен муну так түшүнбөй атам да. Кредитке жашашты, муну көчөдөгү деле алкаш билет. Кредитке жашашты. Кредит алыш үчүн мээ керек жок. Тура, мисалы, ири долбоорлорду ишке ашырыш үчүн кредит алыш керек. Маанилүү жолдорду салганга кредит алыш керек. Завод, фабрикаларды курганга кредит алыш керек. Пандемия бүткөндөн кийин кереги жок вакциналарды кредитке неге аласыңар? Мен ошону түшүнбөй атам.